Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Shaytan deydi, sizlarga жоқчылықтың убадасыны берет. Жана силерге уятсыздыққа буйрат дейт. Алла Таала силерге өзүнөн болгон кечирими жана айкөлдүүлүгүнүн убадасыны берет. Алла Таала өтө кенен жана бардык нерселердин илимине ээ болгон зат. Демек шайтан алейхиллананын не азгырыгы убадасы жоқчылыкка убада берет дейт. Жана силерди буйрат уятсыз нерселерге. Эгерде адам баласы шайтандын каршы күрөшпөсө, шайтандын оюна түшүп ала турган болсо, анда демек анын жашоосу уятсыздыкка курулуп калат. Анын кийингени, баскан турганы, сүйлөгөнү, мамилеси бардыгы уятсыздыктын негизинде болуп калат экен да. Аллах Таала жок, өзүнө кечирте турган, Алланын айкөлдүүлүгүнө, дүйнө ахиреттеги Алланын белегине жеткире турган жолго Алла Таала чакырат. Демек шайтан алейхиллананын убадасы бул калп нерсе, негизи жок нерсе, убада берет, бирок ал убадасы ишке ашпайт. Аллах Тааланын берген убадалары булар бардыгы чындык, дүйнө ахиретте өзгөрүлбөй турган нерсе. Жана имам Тирмизи рахматуллахи алейхи риваят кылган, имам Насаи рахматуллахи, Ибн Хиббан рахматуллахи өзүнүн сахих китебинде айткан хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисте Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху риваят кылган: "Инна лиш-шайтани ламма бибни Адам ва лил-малаки ламматан." Чындыгында адам баласына таандык болгон шайтандын дагы жана периштенин дагы кармоосу бар. Кээде периштенин аракети, кээде шайтандын аракети. Ал эми шайтандын аракетине токтоло турган болсок, анда ал фаиадун биш-шарри ва такдибун бил-хак. Ал жамандыкка убада берет, чындыкты калпка чыгарат. Шайтандын ыкмасы ошондой. Адамдын мээсинде ошондой программа түзөт. Жамандык нерселерге убада жана чындыкты дайыма калпка чыгарып келүү. Ал эми периштеден болгон кармо жакшылыкка убада берүү жана чындыкты тастыктоо. Ким эгерде ушул шайтандын аракетини таба турган болсо, жакшылыкка болгон умтулуусуну жана чындыкты тастыктап жатканын таба турган болсо, анда билсин бул Аллах тараптан келген жакшылык жана Алла Таалага ошондуктан мактоо айтсын, Алланы мактасын. Ким эгерде экинчи тарабын тапса, дечетна жамандыкка болгон умтулуусу жана чындыкты ишенбей, чындыкты калпка чыгарып аткан сезимди таба турган болсо, анда шайтандан пана тилесин дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул төмөнкү аятты окуду: "Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша, валлаху яидукум магфирата минху ва фадла, валлаху васи'ун алим" деген садакаллахул азим. Мына ушул аятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуду дейт. Демек шайтан алейхилланын не экен? Ыкмасы адам баласыны ишенимден алып кетүү негизгиси. Жамандык нерселерге ишендирип, натыйжасы чыкпай турган, убадасы жок нерселерге ишендирип коюп, байлыкка жетсең ушундай болосуң, фалан кызга жетсең мындай болосуң, кредит алсаң мындай болуп кетесиң. Убада жок да, булар жамандык да. Кредит алса мисалы, анын аркасы жамандык менен бүтөт. Бирок шайтан алейхиллана ошолорду не кылат дейт? Убада берет. Жамандык менен убада берет. Ушундай кылып кетсең, жашооң ушундай болот дейт, бирок анын акыбети негизи жамандык болуп турган болот. Алланын алдындагы тартипте анын акыбети жамандыкка алып келет. Чындыкка ишендирбейт. Чындыкты калпка чыгартырат. Мына ушинтип шайтан алейхиллана мээнет кылат дейт. Эгерде ушундай сезимди ким таап аткан болсо, анда Аллах Тааладан шайтан азгырыгынан пана тилесин дейт.